Assalamu alaikum, алейкум ассалам, устаз. Менде bir суроо бар. Мен жакында үйлөнгөнү жатам буюрса, мен үйлөнчү кыз өз кесиби менен иштешим керек дейт. Мен муктаждык болбосо иштебесе дейм. Кесиби архитектор, дизайнер болгондуктан эркектер менен аралашып иштеши керек болот. Мен ошол себептен иштебесе дейм. Ушул маселеге кенен жооп берип коюңузду суранычы. Архитектор, дизайнер жакшы кесиби бар экен, колдонуш керек. Бирок азыркындай жоо үчүн эркектер менен аралашуу эмес. Кичине тыйын табам деп үй бүлө талкаланбасын. Урматтуу эркектер, эске алып коелу да. Сиз эркексиз, сиз мусулмансыз. Сиз өзүңүзгө эле эмес, кыямат күнү аялыңызга да, бала чакаңызга жооп бересиз. Даюс, кызганбаган, каякта жүрсө жүрө берсин деген эркек даюс 5-7 жыттабайт деген. Бирок кызгануу да чеги менен да. Болор болбогон нерсеге деле анан кызгануу тополоң чыгара бербей. Андайлар дагы бар, ал жакшы эмес ал. Ар бир нерсенин ортосу жакшы. Ошон үчүн иншалла бул келинчеңиз Кудай кааласа мынакей дизайнер болсо, үйдө отуруп деле дизайнерлик иштерди кылса болот. Азыр интернет маркетинг болуп кетти. Вообще сонун болуп калды. Үйдө отуруп эле иш кылчы. Өткөндө бир улуу адамдын сөзүн айттым го, өткөнкү сабакта. Жаштарыбыздын оңолуусу, өсүүсү илимде. Эркектердин оңолуусу, өсүүсү мечитте. Аялдардын оңолуу, өсүүсү үйдө. Бузгунчулардын өсүүсү, оңолуусу түрмөдө. Алар тиякта оңолот. Эл бузарлар, жер бузарлар. Үчүнчү мына жердеги аз айтып атканыбыз архитектор, дизайнериңиздер бул жакшы кесип. Бирок азыркындай неме тапсак болот да, иштесе болот. Машалла, көп немелер. Ошолор менен иштешип, кайсы жерде эркектер менен ушундай, то есть мындай сүйлөшө турган, учураш эме боло турган, мамиле кыла турган, договор кыла турган, ушундай кыскартып айтканда байланыш боло турган жерлер болсо, сиз өзүңүз болуңуз, жаныңызда болуңуз, чогуу иштерди кылалы. Ажеке, мен көп жылдан бери жай казам. Мен өлгөндө мага сооптор болобу? Алдын ала рахмат. Алла разы болсун. Гөр казган, жай казган динибизде улуу сооптордун бири. Бирок ушуну Алла үчүн казганга турайм, акчага казсаңыз деле болот. Мээнетиңиз ак. Ал гөр казуу деле тамаша эмес ал. Таш, кум, чаң, кандай болсо да мээнет, акча төлөнсө ол адал эле ал. Бирок Алла үчүн иншалла бир мисалы айтты, мынча деди, андан төмөнүрөөк кылып калганы сооп десеңиз деле болот. Же болбосо кээ бир учурларда кембагал болсо, эчтеке тыйын албай эле казсаңыз деле болот. Бирок хадистерде ушул жерде силерге сабак айтканбыз. Кимге гөр каза турган болсо, кыямат күнгө чейин үй салып бергендей сооп алат дегенбиз. Кандай дедик? Кимге гөр казсаңыз, көргө жаткырып койсоңуз, кыямат күнгө чейин ошого үй салып бергендей сооп аласыз. Мына сизге туган жакшы суроо бердиңиз мынакей. Алдын ала Алла разы болсун сизден да. Биздин суроо, аял эрден ажырашкандан кийин сөзсүз 3 айдан кийин нике өтөбү? Же 1 айдан кийин кошулбай, бирок нике окутуп алса болобу? Жок. Ажырашкан аялдар, талагын алган аялдар 3 айыз мөөнөт күтүш керек. 3 айыз көрүш керек. Андан кийин гана башкага турмушка чыга алат. Ушул 3 айыз мөөнөтүн идда деп коет шариятта. Иддасы бүтмөйүнчө нике кыйса нике өтпөйт. 3 айыз өтмөйүнчө 1 айыз өткөндөн кийин бирөөгө нике кылып баш кошуп алса арам болот, никеси өтпөйт ал. Ошон үчүн 3 айыз. Буну Куранда Алла Таала вал муталлакат ятараббасна би анфусихинна талатата куру. Талак алган аялдар, алар өздөрүнүн жандарын 3 период кармап туруш керек, күтө туруш керек. 3 период дегенде биздин Ханафи мазхабта хайыз дейт, башка мазхабтарда тохор, тазалык дейт. Биз 3 хайыз. 3 хайыз, мисалы бир хайыз көрдү, демек жатында эчтеке жок, бул боюнда жок эч нерсе. Дагы 2 хайызды Алла Таала бекер айткан жок. Толук тазаланат дагы. Мурунку күйөөсүнүн бардык отпечаткаларынан бери кетип туруп, жаңы күйөөгө чыгамса таза чыгып кете берет.
Баламдын атын Мухаммад деп койдук эле. Кичине ооруп калса атын көтөрө албай жатат деп көп айтышат. Ушул чынбы? Ушуну ким чыгарган билбейм. Кечиресиздер, мендер мына көптөр андай сөз сүйлөй берем, бирок кичине бир келесо чыгаргандай. Канча айтабыз, Мухаммад деген кантип оор болсун. Бул эң улуу ат. Оор болбойт эле. Ошо сиз оюңузга, түшүнүүңүзгө жараша Алла Таала ушуну кыйнап кое берет анан сизди. Күмөнүңүзгө жараша. Андай деп эме кылбаңыз. Билесизби? Мухаммад деген ат кандай коюлган? Амина энебиз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам апасы. Боюнда бар эле. Түшүндө көрдү. Периште келип айтты. Боюңдагы бала ааламдын мырзасы деди. Төрөлсө атын Мухаммад кой деди. Не кой деди? Мухаммад. Түшүн кайнатасына айтты. Кимге айтты? Кайнатасы. Себеп дегенде күйөөсү өтүп кеткен да. Абдулла, Амина энебиздин күйөөсү пайгамбардын атасы төрөлгөнгө чейин өтүп кеткен. Кайнатасы бар эле, Абдумутталип деген. Кайната ушундай түш көрдүм деп айтканда. Кайнатасы да өтө кыйын, кырак адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлдү. Анан кийин дасторкон жайып элди чакырды. Элдин баардыгы келди. Эй Абдумутталип, небереңдин атын ким койдуң дей берди да. Айтты, Мухаммад деп койдум. Не деп койдум деди? Мухаммад. Мухаммаддын котормосу өтө макталган. Ал айтты, асмандагылар дагы мактасын, жердегилер дагы мактасын деп атын Мухаммад койдум деди да. Кимдегилер мактасын? Жер бетиндегилердин баардыгы мактасын. Асмандагылар неси? Мактасын. Өтө макталгандын аты Мухаммад деген сөз. Алхамдулилlah, хамд дейт го, ошо сөздөн чыккан. Хамд, Мухаммад деген сөз. Кыямат күнгө чейин мактап атат. Пайгамбарыбыз кетти, азыр канча адам ар бир намазында Аллахума салли ала Мухаммад. Азандарда болсо Аллаху акбар. Пайгамбарыбыздын аттары жаңырып турат. Ошон үчүн мынандай түшүнүктү мээден чыгарып койгон. Оор келе андай мындай деген жок. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Мен мурас жөнүндө сурайын дегем. Сиңдимдин күйөөсү кайтыш болгон. Бир бакма баласы бар. Күйөөсүнүн бир туугандары үйүн талашып жатышат. Мурасты ата эне өлгөндөн кийин бөлүштүрөбү же кичүү баласы үйдүн ээси болчу, ошол өлгөндөн кийин бөлүшөбү? Жок. Мурас маселеси караңыздар туугандар, шариятыбыздын улуу маселелеринин бири. Ар бирибиз үйрөнүшүбүз керек, милдеттүү. Мурас маселеси. Адам өлгөндө адамдын ушу таштап кеткен мал мүлкү шарияттын көрсөтмөсү менен бөлүнөт. Адам өлдү, биринчи ушу өлгөн адамдын канча мүлкү бар? 10 000 сому бар. Хорошо. Ата энеси барбы жокпу? Бар. Ата энесине берилет. Бирден 6-дан 1-ден. Эгерде ушу өлгөн киши аялы бар болсо, аялына берилет. Өлгөн инсан аял болсо, күйөөсү барбы жокпу? Бар. Анда күйөөсү берилет. Күйөөсүнө берилет. Эми ушу өлгөн адамдын бала чакасы барбы? Үйлөнгөн же бала чакасы жок эле? Же үйлөнө эле? Же ушундай кыскасы айтканда мунун балдары барбы жокпу? Балдары бар. Анда балдарына берилет. Эми карап туруңуз. Балдары болсо, бир туугандары эчтеке берилбейт. Эгерде ушу өлүктүн бир эле баласы эле болсо, бүттү. Бирок ошо бала бакма бала эмес. Белинен чыккан бала болуш керек. Бакма балага мурас эмес, ага чейин бере турганын берип алсын дейт. Мадиягы садака кылып, бирок мурастан берилбейт ага. Түшүнүктүбү? Белинен чыккан балага, ошо бала болсо болду. Ушу бир эле бала болсо, бир туугандар 10 болсун. Аларга берилбейт, ошо балага берилет. Үлүштөрүн алат ата энеси, аялы, күйөөсү, калган бардыгы баласы алат. Азыр мисалы мына ошо сүрөттө, мына сиз айтып аткан ата энеси өлгөндөн кийин анан мурас бөлүнөбү? Андай эмес. Кичи баласы өлгөндөн кийин мурас бөлүнөбү деп атасыз? Андай эмес. Демек мына азыр ошол күйөөсү, ошо сиңдиңиздин күйөөсү кайтыш болду. Демек, ушу күйөөнүн канча мүлкү бар эле? Мурунку аялы бар беле, жок беле?
жаса азыркы аялына баласы барбы жокпу, бакма балага берилбейт. Аялы барбы, аялына берилет. Өлүп атканда никесинде болсо. Себеп өлөр учурунда автоматически нике бузулат, ошого бирок берилет. Макулбу? Андан кийин ата-энеси болсо, ата-энесине берет, ата-энеси жок болсо баласына. Эми кокус баласы жок болуп калса, өлүктүн баласы жок болсо, анда кезек бир туугандарына. Хорошо? Assalamu alaikum устаз. Текебер деген кандай? Жаман да текебер деген кандай эле? Текеберлик туугандар пайгамбарыбыз айткан, кимдин жүрөгүндө кыпындай текеберлик болсо, бейиштин жытын жыттабайт. Бейиштин жытын жыттабайт. Бирок текеберлик эмне? Сахабалар сурашкан, я Расулалла, бир адам жакшы кийимди кийгенди жакшы көрөт, жакшы бут кийимди кийгенди жакшы көрөт. Ушу текеберликке жатабы дегенде, жок. Алла чырайлуулукту жакшы көрөт деген. Инналлаха жамил юхиббул жамал. Текеберлик деген деп туруп ана пайгамбарыбыз айтып койду бардык үммөтүнө. Ал-кибр гамтун нас ва батарул хак. Эки нерсе экен. Адамдарды кемсинтүү, акыйкаттан жүз үйүрүү. Ушул текеберлик экен. Ушу сизде жок болсо, сизде текеберлик жок. Ушу сизде болсо, текеберлик бар. Эми канчалык деңгей болсо, ошончого жараша. Кудайым баарыбызды текеберликтен тазаласын, амин. Кичпейил болуп, бирибизге кичпейил болуп, кеңпейил болуп жашаганга Аллахым жардам берсин, амин. Текеберлик жаман. Башка бирөөнү кемсинтүү. Адамдарды өзүн теңине албай, аны төмөн көрүү, кемсинтүү. Ушунун аты текеберлик. Боюн көтөрүп атат да. Ушунча гамтун нас деп коет. Ва батарул хак, акыйкаттан жүз үйүрүү. Койчу, диниңди айтасың да, намазды бирөө барып көрүп келиптир, мен мечитке сен эле бара берчи койду. Жүз үйүрүп, бир акыйкатты айтсаң, жүз үйүргөн, андай кылбаш керек. Кыз менен баланын ортосунда достук мамиле болобу? Жок, бул шайтандык мамиле. Үйлөнгөндөн кийин, конечно, баш кошкондон кийин. Мен үй сатып алдым эле, кызыл линияда болуп чыкты. 10 күндүн ичинде кайра кайтарып берсем болобу? Мен дагы кызыл линия экендигин билген эмесмин деп жатат. Шариятта кандай чечилет? Кайтарсаңыз болот. Кызыл линия. Кантип ошо акчаңыз текке кетип анан? Тем более азыр мамлекетте азыр көрүп атасыздар. Кызыл линияны барды сыностор менен курулган нерсе үй бүйүңбү деп. Ал туура убагында эмне үчүн анан кызыл линияга? Бул шартты ham караш керек да. Assalamu alaikum. Мен бир тууган энем зына иш кылып жатат. Ата-энемди көп какшатып, кыйкырып тилин албайт. Турмушка чыккан эжелеринде сөгөт, асылат. Атам ачуу үстүндө көп каргап коет. Үйдө көп уруш болот. Эмне кылсак болот? Сураныч, биз үчүн дуа кылып коюңузчу. Алла таалам хидаят берсин, ынтымак берсин, такыбалык берсин, зынадан жиркенич берсин. Не деп айтабыз? Үйүңөргө дин алып келгиле. Үйүңөргө имандын сөзүн баштагыла. Үйдө намаз окугула, Куран окугула, зикир кылгыла, сүннөткө бекем болгула. Үйдөгү арам нерселердин баарын чыгаргыла. Мына баланы даватка чыгаргыла. Ушундай жаман иштерге жүрүп аткан болсо, ата-энесин какшатып, эжелерин сөгүп, зынада жүргөн болсо, буну акырын тартып, мактап, сен жакшы деп атып, акырын алып чыгыш керек даватка. Анан алхамдулилла иман аракетке келип, жаман чөйрөдөн узак болуп, мечитке келе баштаганда түнү ар жакта калып калбай. Оңолуу процесси башталат. Канчалык ага порция жетет, пока биз билбейбиз. Ошон үчүн бир жол чыгыш менен эле боло бербейт. Кайра чыгып турсун. Жаңы эле намаз окуп баштап атам. Кудайым буйрса, насип кылса 5 маал окуп атам. Бирок өзүм түшүнгөндөй окуп баштадым. Бирок жазууларын карап окуп атам. Үйрөнгөнгө чейин ошентип окуй берсем болобу? Машаалла. Алла таалам бекем кылсын. Намаздын сыртында жазууларды окуп үйрөнүңүз, жаттаңыз. Намаздын ичинде аракет кылыңыз, аны таштаңыз. Намаздын ичинде туруп алып, сырттан тип окуй берсе болбойт да. Анан иншалла Кудай кааласа жамаат менен окуганга аракет кылып, үйдө аял киши болсо эч кандай кыйын эмес. Алладан дуа кылып эле аракет кыла бериң, бир жумада жакшынакай болуп үйрөнүп аласыз. Assalamu alaikum. Байке, дават дегенди кандай түшүнсө болот? Дават чакыруу деген сөз. Даваттын котормосу кыргызча чакыруу.
Каяка чакыруу? Алла Таалага, Алланын динине, Алланын китеби Куранга, Алланын акыркы пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга, Алланын түбөлүктү даярдап койгон ахиреттеги бейишине чакыруу. Жакшылыктардын баарына чакыргандын аты даават. Даават бардык жакшылыктардын энеси. Бардык нерсе чакыруу менен болот. Азан бул Алланын толук дааваты. Себеби бул чакырат бизди. Кайга чакырат? Жакшылыкка чакырат, кутулууга чакырат. Дааваттын мааниси ушул, жамандыктан кайтаруу. Ассаламу алейкум, суроо бар эле. Green Leaf деген компания жөнүндө маалыматыңыз барбы? Компанияда иштөөгө туура келеби? Чоң рахмат. Мен билбейт экен мындай компанияны. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз? Алхамдулилля. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды көргөнмүн. Ал Алланын элчиси, көп кыйынчылыктарды көрүп, үммөт үчүн күйүп, бизге келип кыяматтын келип калганын эскертти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү бар эле, чачы дагы бар болчу, боюнун узундугу дагы 1-2 метр, кийимдери айрылган эле. Менин айтайын дегеним, чачы бар сүннөт кийингендерди инкар деп, башкасын башка деп бөлүп жарып атышат. Парда кийген такыбаларды чечтирип, көчөдө чечинген адамдарды эч ким ойлобой атат. Ар ким өзүнүн жашоосун ойлоп калдык. Келмени билбеген адамдар дагы бар экен. Ошолорго биз кыдырып даават кылбасак, аларга жетпейт. Сиздин эскертип айтсаңыздар, сиздерди угабыз. Видеолоруңуздарды көрүп эле намаз баштагандар, иманга келгендер көп. Алла разы болсун. Амин. Рахмат. Мейли айтабыз. Пайгамбарыбызды көрсөңүз мубарак болсун. Машалла. Соодада болгон тууганчылык мамилесини айта кетесизби? Мен соода тармагында иштеймин. Кээ бир кезде туугандарыбыз келип кийинип кетишет. Алган товарын өз басына сурашат. Макул деп берсең, акчасын дагы бербей карызга сурап узак күттүрүп жүрө беришет. Кээ бирөөлөр туганбызго деп акчасын деле бербей бекер сурашат. Устаз, жалпы соодагерлерге өзүңүздүн кеңеш насаатыңыздардан айтып коесузбу? Кимге кандай мамиле жасаш керек? Шарият жагынан, салт жагынан. Аллахым разы болсун сизден. Баарыбыздан разы болсун. Туугандар, соода бул мамиле да. Бирөөдөн азыркындай кылып алып алган жакшы эмес. Койт, мисалы бир тууган болсо деле мамиле ачык болгону жакшы да. Ананы мен сизге берип атам енді. Мен өзүнүн басына деп сурап койсоң, совсем бекер сурай берген, тилемчиге кирип калат ал. Ал жөн эле культурный тилемчи. Туганчылыкты астына коюп, анан сураган. Наоборот, тугандарга көбүрөөк берип коюшуңуз керек. Ал дагы жок десе, бул бөлөк нерсе да. Өзүн ушунча эле баасын берин деп. Туган деп эле анан башына илип алып, андай болбойт ал. Адам ичинен бузула баштайт. Ошондой сурап алдыңыз, мейл өзүнүн басынан төмөн кылып тияк. Ошондо да мисалы кээде бекер бер деп деле, адамчы, сен алып алганың менен анда береке болбойт. Ал кийим, ал идиште, ал нерседе береке болбойт. Сен ички дүйнөңдөн бузула баштайсың. Тилемчиликтин тамырлары орношо баштайт. Анан башка да сурай берсиң. Өмүрүңдүн аягына чейин сурай бересиң, сенин кажетиң бүтпөй өтүп кетесиң. Анан да сурабай. Кээ бир хадистерде келет да, мен кече жакында эле окуган элем. Аллахумма салли ала Мухаммад, сахабанын аты эсимден чыгып калыптыр. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Бир улуу насаат айткан, сен эч нерсени эчкимден сураба деген. Ошо киши ат менен баратканда камчысы жерге түшүп калса, алып берип кой деп жердегилерди да айтпайт эле. Түшүп алып анан минет эле. Ушундай нерсени да сурабайм депчи. Болсо сураса болот эле, эчтекеден эмес, алып берип койчу десе эчтеке эмес. Жок. Ушуну да сурабайм. Вакыт барбы? Алхамдулилlah. 2 жыл мурун ата-энемдин каршы болгонда карабай Польшага кеткенмин окууга.
Ошол учурда бактылуулук кайда экенин билбептирмин. Азыр бактылуулук исламда экенин түшүнүп, ошол себептен ислам университетине окуйм деп жатам. Бирок ата-энем каршы болуп жатат. Кыргызстанга окуганы, эмне кылсам болот устаз? Ата-энени ыраазы кылың. Ислам университетинде окусаңыз өтө жакшы. Билимдүү, дамыраларыбыз, машаалла. Бул илимди алып алыңыз, Кудай кааласа. Эки дүйнөдө кор болбойсуз.